Салам достор, кантип Facebook'tan реклама чыгарса болот. Аны үчүн биз Facebook'ка киребиз дагы. Оң жактагы жогорудагы үч сызыкты басабыз. Бул жерден страницалар бар. Атыбыздын астында страницалар бар. Реклама чыгарган. Ошол жерге киребиз дагы. Бул жерде кайсыл страницадан реклама чыгарууну каалайсыз, ошол бирөөсүн тандайбыз дагы. Бул жерге киргенибизде бизде жогоруда образ деген бар, объявление деп баскычтар бар. Биз бул жерден объявление дегенди басып киребиз дагы. Басып киргенибизде Facebook бизге бир нече варианттарды сунуштайт. Автоматтык түрдө Facebook'тун өзү даярдаган видеону сүрөттү продвигать кылсаңыз болот, же болбосо Facebook'та же жана Instagram'да чыгарган постуңузду продвигать кылсаңыз болот. Эгерде сиз эч кандай постуңузду эмес, башка реклама чыгарууну каалаган болсоңуз, анда астына түшөсүз дагы привлечь посетителей на сайт дегенди басасыз. Бул жерге басып киргенибизде бизде автоматтык түрдө страницанын сүрөтү чыгып калат жана биздин страницанын ссылкасы коюлуп калат. URL деген жерге страницанын ссылкасы коюлуп калат. Биз бул жерде изменить дегенди басабыз дагы. Сүрөттү өзгөртүп алабыз. Бул жерден биз сүрөттү карандашты басабыз дагы. Башка сүрөттү жүктөп алабыз. Бул жерде сизде страницадагы сүрөттөрүңүз чыгат. Реклама кылып чыгарган сүрөттөрүңүз чыгат. Ошондой эле телефондун памятындагы сүрөт видеолор жана Instagram'дагы сиздин жүктөгөн сүрөт видеолоруңуз чыгат. Биз азыр телефондон видео жүктөп алабыз. Ал үчүн биз разрешить доступ деп сурайт. Аны басабыз дагы. Биз бул жерден бизге керектүү болгон сүрөттү алабыз. Эгерде сиз Facebook'тан реклама чыгарып жаткан болсоңуз, анда Facebook'тун форматындагы сүрөттү жүктөшүңүз керек болот. Ал үчүн биз Canva'га киребиз дагы. Бул жерден пост Facebook деген бөлүмдү ачып туруп, бизге керектүү болгон жарнаманы ушул жерден монтаждап алабыз. Мынакей кирдик. Эми дизайн деген жерде жылдырып туруп Facebook'ту издейбиз. Эмнеге дегенде, эгерде сиз Facebook'тан жарнама чыгарып жатканыңызда анын размери кичинекей болот. Ошондуктан биз размери кичине болгон обложканы сүрөттү алабыз. Мынакей реклама для Facebook дегенди басып киребиз да. Мынакей сизге биринчи эле пустой листти сунуштайт. Эгерде сиз чыгарып жаткан жарнамаңызды от-до өзүңүз монтаждоону каалаган болсоңуз, анда пустой листтен баштасаңыз болот. Жана бул жерде готовый шаблондор бар. Өзүңүзгө жаккан бир шаблонду алып туруп, өзүңүз жасалгалап кооздоп алсаңыз болот. Мен азыр пустой шаблонду алам дагы. Өзүмө керектүү болгон тексттерди, сүрөттөрдү коюп кооздоп аламын. Мынакей биздин шаблонубуз жүктөлдү. Эми сол жакта астындагы плюсту басабыз дагы, кружокту. Бул басып киргенибизде бизде шаблондорду сунуштайт, элемент, загрузкаларды, текст койсок болот. Ошондой эле телефондун памятындагы сүрөт видеолорду дагы жүктөп алсак болот. Эми биз бул жерден өзүбүзгө керек болгон сүрөттөрдү жүктөп алабыз. Последний дегенди басканыңызда сиз кайсыл папкадан сүрөттөрдү алууну каалайсыз. Мисалы үчүн мен Instagram'дан жасалгалап кооздоп алган сүрөттөрүмдү алам дагы. Бул жерге жүктөймүн. Монтип туруп бизге керек болгон жерлерге жүктөп алсак болот. Эми кийинкисин. Эгерде сиз баарын даярдап алган болсоңуз, ушинтип баарын чогултуп койсоңуз болот. Эгерде
сиз кандайдыр бир шаблонду коюуну каалаган болсоңуз жана ал шаблонуңуз уже даяр болгон болсо, ошол шаблонду басабыз дагы. Бул жерде чоңойтуп туруп, чоңойтуп коебуз мынтип. Мынакей. Акысыз марафон. Бул сүрөтүбүздү бул жака жылдырып турабыз. Мынакей. Жылдырдык, жазылган даяр. Эми биз бул жерге болгону 2 шарт бар дегендин астындагы сөзүбүз батпай калды. Ошондуктан биз бул жака жазып коебуз. Сүрөтүбүздү жүктөп алабыз дагы. Болгону 2 шарты бар дегендин астындагы текстти жазабыз. Ал үчүн кайра эле плюсту басабыз дагы. Текст дегенди басып киребиз дагы. Бул жерде сизге эң эле башында 3 варианттагы шрифттерди сунуштайт. Биринчидеги бул өтө эле жирный шрифт, экинчиси орточо, үчүнчүдөгү шрифт бул өтө эле кичинекей шрифт, бизге орточосу керек. Орточосун басабыз дагы. Текст өзгөртүү үчүн жанагы тандап алган шрифтибизге басабыз дагы. Эми биринчи шартты жазабыз. Instagram баракчама подписаться болуңуз. Подписка болуу деп жазабыз. Подписаться болуу. Эми экинчи шартыбызды жазабыз. Акыркы постту. Акыркы өзүңүздө сторизде мени отметка кылып бөлүшүңүз. Мынакей, эми биз бул жазылган текстибиз өтө эле узун. Эми биз муну бир аз кичирейтебиз. Мынтип туруп. Мынакей, эми азыр биз бул шрифтибизди өзгөртөбүз. Астында жылдырабыз дагы. Шрифт деген басып туруп, эми бизге керектүү, бизге жаккан шрифтти тандап алсак болот астынан. Бул жерде бесплатный шрифттер бар жана платный шрифттер бар. Коронанын сүрөтү менен турган шрифттердин баары платный шрифттер болот. Бизге акысыз шрифттер дагы жетишет. Эми биз бул шрифтибиздин цветин өзгөртөбүз. Цвет деген басабыз дагы. Цвет с фона дегенде сиз жүктөгөн, сиз жасалгалы алган элементтердин өңдөрүн берет. Мынакей. Бирөөсүн алдык дагы. Эми бир аз кичирейтип алабыз. Мынакей, биздин макетибиз даяр болду. Эми биз буну жогорудагы жүктөп алуу баскычы менен жүктөп алабыз телефонубузга. Сохранить дейбиз дагы, жүктөп алабыз. Эгерде сиз Facebook'тан жарнама чыгарып жатып, бирок форматы туура келбеген сүрөттү жүктөп алган болсоңуз, анда ал сүрөтүңүздүн асты жана үстү жагы кесилип, окулуктуу болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан Facebook реклама шаблондору менен колдонсоңуз болот. Фотопленка дегенди басабыз дагы, доступ беребиз. Эми жанакы жасалган шаблонубузду жүктөп алабыз. Эми бизге керектүү болгон текстти жазып алабыз. Акысыз Instagram марафону. Instagram марафону деп жазып алабыз дагы. Азыр бир аз азайтып алабыз. Мынакей, эми текстти мүмкүн болушунча телефондо заметкага
жазып даярдап алып бул жака жүктөсөңүз болот. Эмнеге дегенде Facebook'та реклама чыгарып жатканда текстте болгону 90 эле символ берет. Ошондуктан биз заметкага жазып даярдап алабыз. Мынакей киребиз дагы. Текстти бизге керектүү болгон жерин полностью алып жүктөп алабыз. Копировать кылабыз дагы. Эми бул жерге жүктөп коебуз. Мынакей жүктөп койгонубузда биздин текстибиз полностью жазылат. Сохранить дегенди басабыз дагы. Эми URL деген жерге сайт сиз реклама кылып жаткан жарнамадан келген адамдар сиз менен кайсыл жол менен байланышат? Instagram, WhatsApp же башка соцсеттер аркылуу. Бул жерде мен WhatsApp ссылкамды коем. WhatsApp ссылканы алуу үчүн биз англисче тамга менен va.me деп жазабыз дагы. Кыйшык сызыкты коюп туруп номерибизди жазып алабыз. Мынакей номерибизди жазып алдык. Эми кнопка дегенди басабыз дагы карандашты. Бизге кандай кнопка керек? Рекламалардын астында подробнее деген, забронировать, в магазин деп бир нече вариантта кнопкалар чыга турабы. Бизге подробнее деген кнопка керек. Подробнее дегенди басабыз дагы, сохранить кылып алабыз. Эми астына түшөбүз. Особая категория дегенге тийишпейбиз. Бул бизге эч кандай кереги жок. Биз бул жерди колдонбойбуз. Андан кийин аудиторияны тандашыбыз керек болот. Бул жерде автоматтык түрдө Facebook Кыргызстанды полностью тандайт жана жаш куракты 18 жаштан 65 жашка чейин деп автоматтык түрдө өзү тандап берет. Биз муну өзгөртүп алабыз. Биринчи эле местоположение дегенге киребиз дагы. Кыргызстанды өчүрүп салабыз дагы. Бизге кайсыл шаарлар керек? Чоң болгон 5-6 шаарды жазып алабыз. Бишкек деп жаздык. Бишкек. Мынакей. 2 жолу басып алабыз кошулуш үчүн. Ош. Баткен. Нарын. Эгерде шаарлар чыкпаган болсо, райондорду кошуп койсоңуздар дагы болот. Балыкчы. Кант. Тилекке каршы чыккан жок. Сизге керектүү болгон шаарлардын баарын кошосуз дагы. Сохранить деп туруп алдын көздөй жылабыз. Характеристика дегенде сиз реклама чыгарып жатканда кызыгууларды кошсоңуз болот. Мисалы үчүн, сиздин рекламаңыз кандай багытта чыгып жатат? Эгерде футблог боюнча оюндар, ар кандай оюндар боюнча пайдалуу маалыматтар боюнча болгон болсо, интереске киребиз дагы. Бул жерден бизге керектүү болгон сөздөрдү тандап алсак болот, жазып өзүбүз издеп алсак болот. Же болбосо Facebook'тун бизге сунуштаган варианттарын плюсту басып кошуп алсак болот. Сетевой маркетинг, удаленная работа, деньги, доход, домашний бизнес деп бир нече варианттарды кошуп алабыз дагы. Сохранить деп басабыз. 810 миң адам болду. Эми бул жерде сизге аялдар, эркектер деп сунуштайт. Биз бул жерден экөөсүн тең тандап алабыз. Эми жаш курак 18 жаштан 65 жашка чейин. Мага 65 жашка чейин эмес, 50 жашка чейин эле керек. 55 дейли. 55 жашка чейинки адамдар керек. Создать кылабыз дагы. Эми биз бул жерден бюджетти
орнотуп алышыбыз керек. Эгерде сиз биринчи жолу жарнама чыгарып жаткан болсоңуз, анда күнүнө бир суткасына 1-2 доллардан баштасаңыз болот. Эмнеге дегенде, эгерде сиз биринчи эле чыгарганда чоң бюджет менен реклама чыгарган болсоңуз, Facebook сиздин баракчаңызды блоктоп салышы мүмкүн. Ошондуктан 1-2 доллар менен баштайбыз. Азыр мен 5 доллар менен баштаймын. Эми канча күнгө чыгарабыз? Менин азыркы чыгарып жаткан рекламам эртең 9-да башталат. Ошондуктан мен 1 күнгө деп белгилеймин. Мынакей 1 күнгө. Эми бул жерде астында сизге айтып атат, сен 1 күнгө 5 доллар акча короткону макулсуңбу деп сурап атат менден. Ооба, макулмун. Эми астына жылабыз дагы. Анакей баарын текшерип алабыз бир сыйра. Эми эң астындагы продвигать сайт деген кнопканы басабыз дагы. Рекламабызды Facebook'ка текшерүүгө жиберебиз. Мынакей. Эгерде сиздин рекламаңыз туура болуп кеткен болсо, статусунда ушинтип чыгып калат. Иштей баштаганда действующая болуп өзгөрөт. Мынакей 9-июнда 12:25 чыгарыптырмын. Дата окончания 10-июнь 12:25 бүтөт экен. Ушинтип Facebook аркылуу оңой эле жарнама чыгарып алсак болот.